Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, ардактуу аталар, агалар, инилер, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, алкыш, мактоолор Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттардан кийин айта турган нерсебиз, урматтуу агайын мусулман бир туугандар, баарыбызды жоктон бар кылган, жараткан Алла Таала бул ааламдын кожоюну, ааламдын көзөмөлдөөчүсү, ааламды башкаруучусу. Алла Таала өтө боорукер, чексиз ырайымдуу, барын көрүп, билип, угуп турат. Жараткан жаралганга окшош эмес, жаралган жаратканга тең эмес. Жаратуучу Алла Таала өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн кудурети менен, өзүнүн буйругу менен баарыбызды жоктон бар кылып жаратты, сыноо үчүн жаратты. Алланы тааныймын десеңиз, бул ааламдын кожоюну ким деген суроону берсеңиз, анда Кур'ан жооп берет. Аллади халакал маут вал хаят лиябулуакум айюкум ахсану амала. Ал ушундай зат жаратты өлүмдү бу дүйнөдө, жашоону ахиретте силерди сынаш үчүн. Силердин кимиңер эң чырайлуу жашоону өткөрөр экен? Эң чырайлуу амалды ким кылар экен? Эң чырайлуу сөздү ким сүйлөр экен? Эң чырайлуу амалды ким кылар экен? Мына ушуга сыноо экен. Сыноо үй салгандай эмес. Сыноо чырайлуу машина айдагандай эмес. Сыноо чырайлуу кийим кийгенде эмес. Сыноо чырайлуу амалда. Амал деген эмне? Тилибизден чыккан сөз бул амал. Алкымдан кирген нерсе бул амал. Кулагыбызга кирген нерсе бул амал. Көзүбүздөн чыккан бул амал. Оюбуздан чыккан ой, пикир бул амал. Колубуздан чыккан иштер, путубуз менен жасалып аткан иштер, булар амал. Уяттуу жерин иштетүү, булар амал. Адамды Алла Таала бир тамчы суудан ушундай денени жаратты. Бир тамчы суудан кулак берди, угуусун өзүнчө берди, көз берди, көрүүсүн өзүнчө берди, жүрөк берди, согуусун өзүнчө берди, кан берди, айлануусун өзүнчө берди. 360 муун мүчө Алла субханаху ва таала жаратты. Ар бир инсанда, сиз бизде, денебизде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан 360 муун мүчө бар. Ушунун барын арасында сөөктөр бар. Жумшак, катуу сөөктөр бар. Арасында тарамыш тамырлар бар. Ушунун барын бир кор суудан, арзыбаган суудан, бир тамчыдан жараткан Алланы тааныгыла. Ошол Алладан корккула. Ошол Аллага баш ийгиле. Ошол Алланы жакшы көргүлө. Ошол Алланын неаматын кадырлагыла. Ошол Аллага сыйынгыла. Ошодон гана үмүт байлагыла. Алла субханаху ва таала жакындагыла. Эмнеден тыйса тыйылгыла. Жараткан Алла субханаху ва таала мына ушундай сиздерге биздерге керемет берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сиздерге биздерге жол көрсөттү. Эмненин жолун? Бактылуулуктун жолун көрсөттү. Оңолуунун жолун көрсөттү. Тазалануунун жолун көрсөттү. Ынтымактын жолун көрсөттү. Бейиштин жолун көрсөттү. Сый урматтын жолун көрсөттү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам адам кандай жашаш керек? Түндөсү, күндүзү, жеке, коомчулукта, мечиттин ичинде, базарда же көчөдө же үйдө. Бала болсоң, кандай бала бол? Ыймандуу бала кандай болот? Ыймандуу ата кандай болот? Ыймандуу бир тууган кандай болот? Ыймандуу кошуна кандай болот? Ыймандуу жетекчи кандай болот? Ыймандуу баш ийген кандай болот? Ыймандуу күйөө кандай болот? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам
Allah'ın tarafından uşunda imandu jaşo, berekeli jaşo, biri-birine rayımdu jaşo ötkörünün jolunu alıp keldi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam kalay kalktın en ıyığı, bardık peygamberlerden peygamberi, adamzattın en akıldısı, en çeçeni, en borukeri, Allah'ın en süykümdüsü, bütün alamga merim bolup kelgen peygamber Allah subhanahu wa ta'ala uşunday berekeli jaşoonu berip jiberdi tuğanlar. Biz musulmanbız. Bizden atımızda Allah Teala musulman dep koygan. Musulman kim? Musulman çaçınan tırmağına çeyin özün Allah'a toluk tapşırgandı musulman deydi. Özün toluk Allah'a tapşırgan. 24 saatin Allah'a tapşırgan. Allah Teala kanday bana buyursa men oşonday jaşayman. Emne nerseni buyursa oşon atkaramın. Emne nerseden tıysa oşodan tıyılamın. Allah kança ırıskı verse oşoga kaniyet kılıp razımın. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala'nı jakşı görüp jaşaylı. Allah'a şükür kılıp jaşaylı. Allah'dan korkup jaşaylı. Allah'dan ümit kılıp jaşaylı. Jaratkan Allah Teala'nın bergen nematların tuğra paydalanaylı. İsrafgerçilik kılvay. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala sizlerge bizlerge kıynaş üçün namazlı bergen emez. Sizlerge bizlerge tartılaş üçün, beriş üçün, baktılı kılış üçün, günahlarınızı geçiriş üçün, özünün merimine bölüş üçün, beyişini açkışın karmatış üçün, kabırdan nurdu karmatış üçün, jarıktıkты beriş üçün, dünyadan, günahlardan saktaş üçün berdi namazdı. Bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın belegi. Allah Teala'nın sizlerge bizlerge bergen, jakşı görüp bergen, tartılagan belegi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın farzı. Namaz arkılı biz Allah menen söyleşemiz. Namaz arkılı biz Allah'a arız muğunumuzda aytabız. Allah'a şükürümüzde aytabız. Allah'dan jardam sorayız. Beyişin razıçılığın sorayız. Namaz arkılı. Bizden madaniyatımız, filosofiyamız, oğolumuz namazda. Namazı oğolgan jaşosu oğolat. Namazı bozulgan jaşosu bozolat. Namazı oğolgan ahireti oğolat. Namazı bozulgan ahireti bozolat. Namazı turguzgan, dindi turguzgan. Namazdı kıyratkan, dindi kıyratkan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz arkılı ümmetin terbiyaladı. Namazga Allah subhanahu wa ta'ala mani verdi. Hurmatlı atalar, ağalar, iniler, ağalar, iniler. Allah subhanahu wa ta'ala sizlerge, bizlerge mınanday kılıp Peygamber Muhammed aleyhisselam'dı jiberdi. Öte çoğun jakşılık kıldı bizge. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kavarlarını alıp geldi. Kur'an-ı Kerim alıp gelip verdi bizge. Kur'an akırkı kitap. Allah Teala'nın en akırkı kitabı Kur'an. Buga çeyin İncil düşkön, Zabur düşkön, Tavrat düşkön, Allah Teala'nın tarafından Kudaylık barakçalar düşkön, İbrahim peygamberga, Nuh peygamberga barakçalar düşkön, kitaplerden törtö düşkön, törtünçüsü, en akırkısı, ağa çeyinki 3 kitap burmalangan, adamlar özünün kalalorin jöötler almaştırıp salıp, arıganday kılıp buzgan, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de akırkı kitap kılıp çürüp, kıyamat günge çeyinki gele turgan insanlarga joldama kıldı, özgörübey turgan, burmalanbay turgan. Biz her birimiz jaratkan Allah Teala'nın kağlosun karap jaşaylı. Allah'ın kağlosu Kur'an'da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Peygamber turalı Ayşe nevizden soradı. Ne dep soradı? Muhammed aleyhisselam'ın kulk münözü kanday ele? Ayşe neviz cevap verdi, sizler Kur'an okuyan joksuңар o dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in münözü Kur'an ele. Jaşosu Kur'an ele. Kur'an'da emniyeni görsöňiz Peygamberimizin jaşosundan tavat eleňiz. Peygamberimizin jaşosundan emniyeni görsöňiz Kur'an'dan tavat eleňiz. Hurmatly mekendeşler, jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala sizlerge bizlerge iki çoğun joopkerçilik berdi. Birincisi Allah'ını tanıylı, Allah'a kulçulluk kılaylı, ibadat kılaylı.
Мойнуңуздагы милдет, фарыз ушул. Экинчиси, пайгамбарыбызды тааныйлы, пайгамбарыбыздын аманатын, осиятын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген мээнетти бардык адамзатка жеткирейли. Мына мойнуңузда эки улуу милдет. Адамзат дегенде кимге? Ата-энебизге, аял бала чакабызга, туугандарыбызга, бир туугандарыбызга, досторубузга, кошуналарыбызга, элибизге, журтубузга, бүткүл ааламдагы инсандарга. Мынакей, урматтуу агайын мусулман бир туугандар, бирок биз биринчи өзүбүздү тааныйлы. Өзүбүздү тааныбасак, Алланы тааный албайбыз. Ман арафа нафсаху факат арафа роббаху. Ким өзүн тааныса, ал Алланы тааныды деди. Биз ар ким өзүбүзгө суроо берейли. Мени ким жаратты? Мага ким өмүр берип жатат? Мага акылды ким берди? Мени жоктон бар ким кылды? Мага өңдү ким берди? Жүрөгүмдү ким соктуруп атат? Мага ким уйку берип атат? Ким мени уйкудан тургузуп атат? Ар ким өзүбүзгө суроо берейли. Мен 50 жыл мурда жок элем, 70 жыл мурда жок элем, кээ-бирлери 90 жыл мурда жок эле, кээ-бирлери 30 жыл мурда жок эле. Жок элем мен. Жоктон ким бар кылды мени? Ар ким өзүнө суроо берсин. Эмне үчүн жаратты Алла Таала? Экинчи суроо. Өлгөндөн кийин мени эмне күтүп жатат? Үчүнчү суроо. Үч суроону ар ким өзүнө берсин. Акылдуу ошо суроого жооп тапсын. Мени неден жаратты? Эмне үчүн жаратты? Жана Алла субханаху ва таала өлгөндөн кийин мага эмне даярдап койгон? Ар ким өзүбүзгө суроо береличи. Өзүбүзгө суроо береличи. Акыйкатты табабыз. Кур'ан акыйкат. Кур'ан чындык. Кур'анда Алла субханаху ва таала биздин жаралуубуздун тууралуу мындай деп айтат. Хал ата алан инсан хейну минад дахр лам якун шай'ан мазкура. İnsanға doğrularda ушундай бир доор заман өткөн, бир мезгил өткөн башыбыздачы. Биз эске алына турган нерсе эмес элек. Бизди эч ким тааныбайт эле, биз эч кимди тааныбайт элек. Биз эч кимди билбейт элек. Ушундай күн өткөн. Биз өзүбүздүн путубузга тура албайт элек. Биз өзүбүз тамакты жей албайт элек. Кийингенибизди билбейт элек. Атабызды, апабызды тааныбайт элек. Ушундай бир күн өткөн башыбызда. Эстетип көрөйлү. Ошону Алла Таала эстетип айтып атат. Кур'ан-ы Каримде айтат, силерди 3 этапта жараттык дейт. 3 этапта жараттык, 3 караңгылыктын ичинде. 3 этабы кандай? Биринчиси нутфа, экинчиси алак, үчүнчүсү мудга. Биринчи эненин ичинде 40 күн бир тамчы суу бойдон турганбыз. Өзгөрүлбөй. Бир тамчы суу бойдон. 40 күн. Андан кийин 40 күндөн кийин канга айланат. 40 күн кан бойдон турганбыз. Андан кийин чайнала турган этке айланат. 40 күн аны мудга деп коет. Ушул баарыбыздын башыбыздан өткөн. Баарыбыз эненин ичинен келгенбиз. Асмандан, форточкадан бирөө да түшүп калган эмес. Бул этап башыбыздан өткөн. Алла 14 кыл мурда Алла субханаху ва таала буну айтып атат. Медицина бүгүн ооба деп жооп берип атат. Алла субханаху ва таала бизди мынандай кылып жаратып атат. 120 күн толук болгондо 40 күн, 40 күн, 40 күн 121 күнү ошол этке жан үйлөнүп, жан салынып атат. Инсан дене жана жандын экөөнүн кошулмасы. Ушунун аты инсан. Эгерде жан чыгып кетип, дене эле калса, буну инсан дебейт, майит деп коет. Ал генерал беле, президент беле, пайгамбар беле, сахаба беле, эркек беле, аял беле, жок, анын аты майит эле. Бир сөз менен анын аты өлүк деп эле коет. Бу дүйнөдө ким гана болбосун. Жаны болсо, бул инсан. Эми Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Кариминде айтып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат, 121 күнү жан салынды,
4 нерсеси жазылынды. 4 айда толық болғаннан кейін 4 нерсесін жазылды. Ажалу, ең біріншісі ажалы жазылды. Бұл дүниеге келдік пе? Қанша жашайбыз? Қанша күн жашайбыз? Қанша ай, қанша саат, қанша минута, қанша секунда шешілген. Андан ашықша келдім. Анда кем дағы болбойды. Ажалы жазылып қалған. Бұл дүниеге келелектен мұрдалы кетуісі жазылған. Екіншісі, рызқысы жазылған. Амалы жазылған. Саидун ам шақиюн, бақтылы бақтысыздығы жазылған. Бұл дүниеге келдік, жарық дүниеге. Мукаллаф болдық қачан? Балағатқа толғаннан кейін ақылымыз бар. Алла Таалам пайғамбарымызды жөнөтіп, 2 жолды сынау үшін көрсетіп қойды. Бұл ақ жол, бұл қара жол. Бейіштің жолы, дозоқтың жолы. Адал жол, арам жол. Сіз ем қарап өзіңіз таңдаңыз. Қиямат күні шуға жауап бересіз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қараңғылықтан жарыққа шығарыш үшін келген. Қараңғылықтан жарыққа шығарыш үшін жіберілген. Бүт адамзатты құтқару үшін жіберілген. Емнеден? Бақтысыздықтан, надандықтан, зұлымдықтан, ташбордықтан, қабырдың азабынан, дозоқтың отынан, шермендешілік қордықтан құтқару үшін жіберілген. Бүткіл адамзаттың қанын, бүткіл адамзаттың малын, бүткіл адамзаттың әуер абыройын сақташ үшін жіберілген. Ошо пайғамбарымыздың қарап тұрып түзден өйлі. Пайғамбарымыз бізде Алла Таала үлгі қылды. Толық бардық жағынан 4 тарауы теңгерішке мынандай. Барлық толық инсан бұл Мұхаммаdur Расулуллах. Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Шындығында сілер үшін пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламда чырайлы үлгі бар. Ей адамдар, Мұхаммад алейхиссаламға башы келе. Мұхаммад алейхиссалам бергенін алғыла. Беремеден тыйса тыйылғыла. Сілерге аманат қылып таштап кетті. Емне сөзді сөйлеш керек, үйретті. Қайсы сөзді сөйлемеш керек, үйретті. Қайсы жолмен ақша тауыш керек, үйретті. Қайсы жолмен ақшаны сартташ керек, үйретті. Түнді қандай, күндізді қандай, ата-ененің құқығы қандай, аял бала шақаның құқығы қандай, сапарға шықсаң Алланың үкімі қандай, үйде болсаң Алланың үкімі қандай, нәресте күтсеңер қандай күтесіңер, марқұмды ұзатсаңар қандай ұзатасыңар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям толық жашоо алып келді. Бізге үйретіп көрсетіп кетті. Жуынсаңар мынандай жолменен жуынғыла. Дараттың жолы мындай, ғусылдың жолы мындай. Тазалансаңар мындай жолменен тазаланғыла. Ал мейлі қырыну болсын, мейлі истинжа болсын, мейлі мисвак болсын, мейлі чач алдыру болсын, анын жолы мындай. Сақал қойсаңар мындай жолменен қойғыла. Кийинсеңер мындай кийингиле. Жүрсеңер мындай жүргүлө. Ортодогу мамилени мындай кылгыла. Алды берди де бири-бириңерди алдабагыла. Бири-бириңерге зулумдук кылбагыла. Бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла. Кара ниеттик кылбагыла. Текеберлик кылбагыла. Сараңдык кылбагыла. Чагымчылык кылбагыла. Эки жүздүүлүк кылбагыла. Кара ниеттик кек сактабагыла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир тууган болгула. Кичпейил болгула. Өзүңө ыра көргөндө башкага ыра көр. Болбосо иман жүрөгүңөргө келбейт. Бири-бириңерди жакшы көргүлө, болбосоңор иманыңар кабыл болбойт. Бири-бириңерди урматтагыла. Бири-бириңерди сыйлагыла. Бири-бириңерге жардам бергиле. Намазды эч качан каза кылбагыла. Эч качан жаның чыгып баратса да жалган сүйлөбөгүлө. Бирөөнүн буюмун уурдаба, бирөөнүн буюмун тартып алба, бирөөнүн буюмун алдап алба, бирөөнүн көңүлүн оорутуп алба. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Эркектей жашагыла. Аялга окшобогула. Ey ayalдар, ayalday жашагыла. Силер эркекке окшобогула. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла силерди жаратты, сулуу кылып жаратты, кооз кылып жаратты. Ошо жаратканына өзгөрүү салбагыла. Биздин жашообуз толук жашоо. Тамак жегенде кандай жейсиңер? Оң колуңар менен жегиле, сол кол менен жебегиле. Бисмилла деп айтып жегиле, колуңарды жууп жегиле, оозуңарды чайкап жегиле. Тамак жегенден кийин Аллага мактоо айткыла. Аллага шүгүр келтиргиле. Ырыскы бергенине шүгүр, адалдан бергенине шүгүр, жетиштүү бергенине шүгүр. Алла Таалага шүгүр келтиргиле. Амандыкка өзүнчө шүгүр, адалдыкка өзүнчө шүгүр, курсак тогонго өзүнчө шүгүр, ден соолукка өзүнчө шүгүр.
Allah Taalaga şükür keltirili. Şükürsüzlük kılbagıla. Allah'ını istep yaşagıla, Allah'a razı olup yaşagıla. Mına Peygamberimizin joldomosu. Tünü uktaganda kanday uktaysыңар, kanday turasыңар. 24 saat bardı kıymıl hareketli Allah Taala özüne jakkan, özü sүйгөн, özü razı bolgon joldu Muhammed Aleyhisselam arkылуу bizge berdi. Oşol jol var. Oşol joldun atı din. Bizdeki толық dinimiz kemçildigi жок. Бардык суроого жооп бар. Dinimizde hiç kanday kemçildik жоқ. Bardığına жооп бар. Murasты bölüştürүүгө жообу бар. Ата өлүп калды. Murasты кандай белебиz? Ayalına kança verilet? Balasına kança verilet? Kızına kança verilet? Ata-enesine kança verilet? Muras ilimi var. Bardığынан. Biz musulmanбыз тугандар. Biz nafsibizдің қалосын қарап жашай тұрған адам емеспіз. Biz nafsibizдің арқасынан ерчи тұрған адам емеспіз. Бізге батыш үлгі емес, бізге шығыш үлгі емес, бізге түндік түштік үлгі емес. Бізге туғандар христиандар үлгі емес, жөөттер үлгі емес. Бізге Muhammed Rasulullah үлгі. Біз алдыбызда қойып жашай тұрған, түзделе тұрған, оқшаша тұрған пайғамбарымыз бар. Біздің пайғамбарымыз бар. Пайғамбарымыз жоқ емес, біздің пайғамбарымыз бар. Біздің кітебіміз бар. Құран-ы Карим кітебіміз бар. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bardық нәрсені айтып қойды ғой бізге. Қайғының чегін айтты, күлкінің чегін айтты. Allahu Akbar. Кімге нике қиса болады, кімге нике қиса болмайды, барын айтты ғой. Бейіште емне бар, дозоқта емне бар, барын айтты ғой. Жақшы амалдардың сауаптарын айтты, жаман амалдардың кесепетін айтты, жақшы амалдардың игіліктерін, берекелерін айтты, жаман амалдардың күнөөсүн, азабын айтты ғой. Урматтуу ағайын мұсылман бір туғандар, егерде біз жақшы болсақ, оң болсақ, ал Алла Таалаға пайда емес. Біз бұзылсып шайтандасақ, Алла Таалаға зиян емес. Алла Таала біздің ибадатымызға мұқтаж емес. Біздің ибадатымызға мұқтаж емес. Жаратқан Алла Таала бардық мұқтаждықтан, бардық көз қарандықтан тазазат. Аллаху самад. Алла ешкімге мұқтаж емес. Барымыз біз Аллаға мұқтажбыз. Дем алғанда да мұқтажбыз. Уқтағанда да мұқтажбыз. Ойлағанда да мұқтажбыз. Сөйлегенде да мұқтажбыз. Түндесі дағы, күндесі дағы, ырысқыда дағы, ақылда дағы. Барлығында Аллаға мұқтажбыз. Алла Таала ешкімге мұқтаж емес. Келіңіздер Алланы разы қылайлы. Алланы танылычы. Маңа күн сайын өмір беріп атат. Күн сайын ақыл беріп атат. Күн сайын денсаулық беріп атат. Күн сайын ырысқы беріп атат. Алхамдулилла, иман беріп атат. Бұл күн сайын біз өзімізден өзіміз жашап атқан жеріміз жоқ. Алла жашау бергеннің себебінен жашап атабыз. Өзімізден өзіміз ақылды болып жашап атқан жеріміз жоқ. Алла ақыл бергеннің себебінен жашап атабыз. Амандық дағы Алладан, ырысқы дағы Алладан. Жаратқан Аллаға шүкір келтірейлі. Жаратқан Алла Таалаға разышылығымызды білдірейлі. Алла Тааланы наразы қылбайлы. Аллаға қаршы шықпайлы. Алла Тааланың бергеніне сабыр қылайлы. Алла Тааланың бергеніне шүкір қылайлы. Урматтуу ағайын мұсылман бір туғандар, біз мұсылманбыз. Өлгөндөн кийин тирүүлүүгө ишенген адамдарды мұсылман дейт. Өлгөндөн кийин сөзсүз тирүүлүү бар. Ошо жер менен жексен болуп кетти ата бабаларыбыз. Көрүстөндөр болсо түздөлүп кетти. Кабырлар болсо түздөлүп кетти. Мүрзелер болсо түздөлүп кетти. Жок. 100 жыл болсун, 1000 жыл болсун. Алла Субханаху ва Таала бардык адамзатты кайрадан тирилтет. Ошого ишенгендин аты мусулман. Өлгөндөн кийин тирүүлүү бар. Кандай отурганыбыз ак, акыйкат. Бул түш эмес. Бул өлүүбүздө отурабызбы? Өлгөндөн кийин тирүүлүү ушундай чын. Жараткан Алла Субханаху ва Таала бардык адамзатты кайра тирилтет. Эмне үчүн тирилтет? Адилеттүү күн үчүн тирилтет. Себеп ким ушу дүйнөдө жашап, татыктуу бейишке татыктуу кирсин, татыктуу дозокко татыктуу барсын. Алла Субханаху ва Таала. Кыямат кайын бар. Өлүм бар. Өлүм акыйкат. Өлүмдү эстөө ибадат. Өлүмдөн өткөн насаат жок. Өлүмдөн өткөн жүрөктү тазалай турган нерсе жок. Келиңиздер оңолойлу. Нәпсибиздин каалоосун курбан чалайлы. Нәпсибиздин каалоосун алдыга чылдыра бербейлі. Нәпсибиздин кулу болбой, Алланын кулу болойлу. Дүниенин кулу болбой, Алланын кулу болойлу.
Dünya табайлы, адал жол менен табайлы. Dünya тапқаннан кейін адал жолға сарптайлы. Тапқанға өзінше жооп беребиз, сарптаганга өзінше жооп беребиз. Ертеге Аллахтын алдында тура турган күн бар. Ар бир сөзгө эсепти бере турган күн бар. Ар бир сөз жазылат, ар бир амал жазылат. Ертеге кыямат күнү таразага тартылат. Ар бир сөзүбүз ким кайерде эмне деп сүйлөдү, бардыгы жазылат. Мүмкүн ата-энеңиз укпай калган, мүмкүн досуңуз укпай калды, мүмкүн видеокамера көрбөй калды. Бирок Аллахтын периштелери бардыгын жазган, бардыгын көрүп турат, бардыгын тактап турат. Кирамин катибин, улуу урматтуу периштелер. Алар сиз кылбаганды кылды деп жазбайт. Сиз эмнени кылсаңыз ошону жазат. Эмнени сүйлөсөңүз ошону жазат. Эмне үчүн сүйлөсөңүз ошону жазат. Сиздин ниетиңизди карап турат Алла Таала. Сиздин жүрөгүңүздү карап турат Алла Субхана ва Таала. Келиңиздер Алланын кулу болуп жашайлы. Аллага шүгүр кылып жашайлы туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сүннөтү менен жашообузду нурлайлы. Пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бардык жашоонун тармагында адептерди алып келди. Сүйлөшүү адеби, учурашуу адеби, уйку адеби, тамактануу адеби, кийим кийүү адеби, акча табуу адеби, акча сарптоо адеби, ата-эненин урматындагы адеп. Бардыгында Аллах ад-дину куллуху адаб. Динибиздин бардыгы адеп. Мынакей эң чырайлуу сүйлөгөндү ислам үйрөттү. Эң чырайлуу мамилени ислам үйрөттү. Алла Субханаху ва Таала Кур'ани Кариминде өкүм берип койгон. Эмне өкүм берип койду? Алладан башкага сыйынбагыла. Аллага ширк келтирбегиле. Ва бил валидайни ихсана, ата-энелерге эң жакшы мамиле кылгыла. Бул Кур'ан Алла Тааланын буйругу бул. Ата-энеге эң чырайлуу мамилени ата-энеге кылыңыз. Эң чырайлуу сөздү ата-энеге айтыңыз. Эң чырайлуу кызматты ата-энеге кылыңыз. Буну ким айтты? Алла айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам не деди? Ман лам яшкурин нас, лам яшкурилла. Ким адамдарга рахмат айта албаган, Аллага да рахмат айта албайт. Ким ата-энесине рахмат айта албаган, Аллага рахмат айта албайт. Ким улууларга рахмат айта албаган, Аллага рахмат айта албайт. Ким жакшылык кылганга рахмат айта албаган, Аллага да рахмат айта албайт. Адамга рахмат айта албаган, Аллага рахмат айта албайт. Алла Таала Субханаллах, анишкурли вали валидайк. Маңа шүгүр келтирип жаша, ата-энеңе шүгүр келтирип жаша. Кайсы жагына кириңизчи? Динибиз эмне дейт? Келиңиздер, ислам динде Алла Таала разы болуп берди, разы болуп кабыл алайлы. Дин менен жашайлы. İman менен жашайлы, ынтымак менен жашайлы, тазалык, уяттуулук менен жашайлы, сый, урмат менен жашайлы, бири-бирибиздин артыбыздан жаман сүйлөбөй жашайлы, бири-бирибиздин артыбыздан жаман күмөн сүрөбөй жашайлы, бири-бирибизге көр албастык кылбай жашайлы, бири-бирибизди басмырлап акарат кылбай жашайлы, Алланын бир туган кулдары болуп жашайлы, ахиретте тирилем деп жашайлы, ахиретте мен жооп берем деп жашайлы, ар бир сөзүм жазылып атат деп жашайын, ар бир амалым жазылып атат деп жашайын, ар бир сөзүмдү Алла угуп атат деп жашайын, ар бир амалымды Алла көрүп турат деп жашайын. Алла басир 24 саат көрүп турат. Бардык адамдарды көрүп турат. Алла сами, бардыгын угуп атат. Мен сүйлөгөнүмдү угуп атат. Сиздердин укканыңыздарды угуп көрүп атат. Жүрөгүңүздө эмне бар? Алла билип турат. Менин жүрөгүмдө эмне, кайсы ниетте сүйлөп атам? Алла кабардар, билип турат. Келиңиздер, Алланын кулу болуп жашайлы. Чыныгы кулу болуп жашайлы. Кулчулдукту аткарайлы. Жашоого таянбаңыз, алданып каласыз. Чырайыңызга таянбаңыз, алданып каласыз. Күчүңүзгө таянбаңыз, алданып каласыз. Мансабыңызга таянбаңыз, алданып каласыз. Бала чакаңызга таянбаңыз, алданып каласыз. Урматтуу жаштар, жаштыгыңызга таянбаңыз, алданып каласыз. Аллага таянайлы. Алла Кур'анда айтат: "Ал-малу вал-банун зинатул хаятид дуnya вал-бақиятус салихат хайрун инда роббика саваба ва хайрун амала." Ал-мал, мал мүлкүңүз бар сиздин. Атыңыз бар, машинеңиз бар, үйүңүз бар, сарайыңыз бар, алтыныңыз бар, акчаңыз бар, сомуңуз бар, долларыңыз бар. Бунун бардык мал мүлк, вал-банун, бала чакаңыз бар, небере чебереңиз бар. Булардын бардыгы эмне экен? Зинатул хаятид дуnya. Бул дүйнө жашоосунун зыйнаты. Бул дүйнө жашоосунун кооздугу. Кооздугу. Сиз кичине рахаттанып атасыз ушуну көрүпчү. Машинеңизди, үйүңүздү, багыңызды, атыңызды көрүп кичине рахаттанасыз.
Бирок билип коюң, түбөлүк сизге пайда бербейт булар. Бала чаканы көрүп рахаттанасыз, неберени көрүп рахаттанасыз, сүйүнөсүз. Алла Таала ушундай неемат берип койду. Биз неематтар менен алек болуп, неемат берүүчүн унутуп калдык. Неематы менен алек болуп, неемат берүүчүн унутуп калдык. Bunun аты şükürsüz kanut деп коет Kur'an'ın termini менен. Biz андай кылбайлы. Allah берген неематты арамга иштетпейли. Allah sizge akıl verdi, aramga иштетпеңиз сураныч. Allah sizge күч берди, арамга иштетпеңиз. Allah sizge mal, mülk berdi, baylık berdi, aramga иштетпеңиz. Allah Taala sizge денсаулык берди, арамга иштетпеңиz. Арамга иштетсеңиz канут болосуз. Канут şükürsüz. Allah'ın bergen nematın kadırlabay, aramga işlettiniz. Bu şükürsüzlük bu. Bu şaytanlık bu. Bu özünüzün takdırınızga balta çapkandık bu. Özünüzge dozoktun otun dayardagandık bu. Allah bergen nerseni aramga işletpеңiz. Aramga işletpеңiz. Urmatlı agay Müslüman bir tuğanlar. Biz barız bir tuğanbız. Zamandaş kılıp Allah'ım jaratıptır. Kur'an'ın ayatını oğunuz. Kur'an Allah'ın sözü. En çin söz, en çıraylı söz, en tasirli söz, en nurlu söz, en soğuplu söz. Qaysı Allah'ın kalamı, Allah Taala'nın sözü. Ne deydi Allah Subhanahu wa Ta'ala? El mal vel banun, mal mülkümüz, mal mülk, bala çaka, zinatul hayatı dünya. Bu yaşo dünyasının zinatı qoğuzluğu ele. Tayana turgan nerse emes. Sizge paydap kele turgan nerse emes bular. Tak, anlayın ne eken? Vel baqiyatu salihat. Baqiyatu salihat. Жақшы амалдар түбөлүктү кала турган. Хайрун инда Rabbika. Робуңуздун алдында сооп жагынан дагы, үмүт жагынан дагы ушул жакшыраак. Сооп жагынан дагы. Мындайча айтканда, сиз өзүңүздүн амалыңыз сизге пайдалуу. Сиз өзүңүздүн амалыңыз ошодон үмүт кылганыңыз жакшыраак. Бала чакаңызга караганда, мал мүлкүңүзгө караганда, өзүңүздүн амалыңыздан калбаңыз. Өзүңүздүн намазыңыздан калбаңыз. Özünüzün zikrinizden kalbağınız. Özünüzün Kur'an, kayrımdılık, özünüzden kalbağınız da. Mına hazır barımızda görüp atalız. Kabırga varganda balağız, kaysı birinin balası koşu jattı mı? Je kaysı birinin mal mülkün barıp koşu gömdük mü? Ölüp kaldı, atı var, o $100.000. Ölüp kaldı hele. Atını alıp barıp gömdük mü koşu? Altınların barıp gömgönünü gördük mü? Жақшы көрген балдары, небереleri. Al meni gömgөнгө чейин bir söz айтайын. Ушул 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл чогуу жашап, жакшылык, жамандыкты көрүп, ийгиликти жеткен аялыңыз, жакшы көргөнүңүз, кучагыңыздагы балалуу болдуңуз, неберелүү болдуңуз. Сиз өлгөндөн кийин бир түн кучактап жатчысы жатканга даяр эмес да. Бир түн жатып кой. Бир эле түн жатчы, бир эле түн кучактап жат. Жок. Эмне болду? Жо жатпайм дейт. 30 жыл жаттыңар го? 40 жыл жаттыңар го? Жок, мен жатпайм. Эмнеге жатам? Бир эле түн жатып коем, акыркы түн эртеге көмүп коюңуз барбы? Жок, мен жатпайм. Баласын кандай эркелетип чоңойт эле. Баласына айтсаңыз, ай, бир кучактап эркелеп бутун кармап жатчы. Жок, жатпайм. Эмнеге? Ушу атам деп атпаңар, ушулар ушу силерди багам деп атып, эмнени гана көргөн жок. Бүгүн жаткыңар келбей калдыбы? Көргүңөр келбей калдыбы? Ошо кулагы турат, ошо көзү турат, ошо тили турат, ошо башы турат, колу турат, путу турат, өзү ойдон турат го. Мен силерден көп сураган жокмун, бир түн эле деп атам. Жок, жатпайм. Бир саат, жок. Неге? Акыйкаты жок да. Акыйкаты болгондо керек эле. Акыйкаты болгондо баары жакшы көрөт эле. İnsandın акыйкаты рух болуп эсептелинет, дене эмес. İnsandın denesi kimge gerek? İnsanın denesi kimge gerek? Görüstönge gerek. Bir gün burada bardığına gerek bolçu. Badışa olsa eline gerek ele, el olsa badışaga gerek ele. Ata olsa baldarına gerek ele, bala olsa ata enesine gerek ele. Ayal olsa güyesine gerek ele, güyesi olsa ayalına gerek ele. Gerek bele? Gerek ele de. Emin ne olup kaldı? Gereği yok olup kaldı. Hiç kimge gereği yok bu. Ata enesine de gereği yok, bala çakasına da gereği yok, eline de gereği yok, ayalına da gereği yok, güyesine de gereği yok. Kimge gerek? Ona da jayit degen var. Görüstön degen var. Oşol jerge gerek. Mına bizden hakikatımız. Aldanıp kalbaylı, amalımızdan kalbaylı.
Сізгечи өзіңіз боору, өзіңіз мындай райым кылгандай эч ким сизге райым кылбайт. Биз өзүбүздү ойлойлу. Өзүмдүн ахиретимди ойлойлу. Бирөө дагычы сизде кабырда эмне болуп атат, бирөө ыйлабайт сизге. Билип коюң. Ар ким өзүнүн проблемасы үчүн ыйлайт. Балаңыз эмне үчүн ыйлайт, айтып берейинби? Атам өлүп калды, атам өлүп калды. Атасы болгондо эмне болот эле? Мектепке алып барат эле. Атасы болгондо эмне болот эле? Бирөө урганда болушат эле. Күйөө аялы ыйлап атат. Эмнеге? Тойго алып бара турган эч ким жок. Ал өзү үчүн ыйлап атат. Ата-энеси карып калды, ыйлап атат. Алар өзү үчүн ыйлап атат. Балам чоңоюп калды, бизди бага турган учурда өлүп калды дейт. Сизде кабырда эмне болуп атат? Бирөө ыйлаган жери жок сиз үчүн. Мен түшүндүрө алдымбы? Келиңиздер, биз өзүбүз даярдык көрөйлү. Амалыбызды. Ислам дини ушунда универсалдуу, ушунда кереметтүү дин. Бу дүйнөбүз да оңолот. Бу дүйнөдө дагы рахат, татыктуу жашайбыз. Кабырга барсак дагы кабырыбыздан нур, сооптордун баары күтүп алат туугандар. Өзүбүзгө өзүбүз райым кылайлы. Өзүбүзгө өзүбүз райым кылайлы. Алладан үмүт кылганга сиз бала чакаңыздан, мал мүлкүңүздөн үмүттөнбөңүз. Сиз өзүңүздүн амалыңыздан үмүттөнүңүз. Өзүңүздүн амалыңыздан үмүттөнүңүз. Сизде 5 убакыт намаз жашооңузда барбы? Бар болса, альхамдулилля деп коркпай айтыңыз. Сизде күн сайын Алланын зикири барбы? Күн сайын Кур'ан барбы? Альхамдулилля деңиз. Алла Таалага альхамдулилля деп. Таухид, иман барбы? Альхамдулилля. Орозоңуз барбы? Ошого таяныңыз. Садакаңызга таяныңыз. Дуаңызга таяныңыз. Зикирге таяныңыз. Кандай? Ушулардан үмүт кылыңыз. Ушулардан үмүт кылыңыз. Болбосо кыямат күн мындай күн. Ал-малу вал-банун. Мен буну айтып бердим, а? Убакытта болуп калыптыр да. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Кыямат күнү эсиңерде болсун. Мал, мүлк, бала чака пайда бербейт деди Алла. Illa man atallah biqalbin salim. Кимге пайда? Эмне пайда берет? Ким Аллага таза жүрөк алып келсе, ошол пайда берет экен. Жүрөгүбүздү тазалайлы. Бири-бирибизге болгон жүрөгүбүздөгү ойлорду, кирлерди, макулбу, жаман ниеттерди, өч, кек, кара ниеттердин бардыгын жүрөктөн чыгарайлы. Жүрөгүбүз бири-бирибизге таза болсун. Бир адамга да жамандык каалабайлы. Айылдыктарга өзгөчө жайылды жамандык каалабайлы. Жүрөгүбүздү текеберликтен тазалайлы, куфурдан тазалайлы, ширктен тазалайлы, көрө албастыктан тазалайлы, кара ниеттиктен тазалайлы, өч алуудан тазалайлы. Жүрөгүбүздү мунафыктык, эки жүздүүлүктөн тазалайлы. Жүрөгүбүздү сараңдыктан тазалайлы. Жүрөгүбүздү тазалайлы. Бекапарлыктан тазалайлы, надандыктан тазалайлы. Ким таза жүрөк гана пайда берет экен. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, убактыбыздын тардыгына байланыштуу мынакей жума убактысы да келип калды. Иншалла ойлойм, албетте бул сөздөрдүн баарына биринчи мен өзүм үчүн, экинчи сиздер бир тууганымдарсыздар, сиздер үчүн келиңиздер бүгүнкү күндөн баштап өлгөнгө чейин иншалла күнөөлөрдү кылбай жашаганга аракет кылайлы. Фаттакуллаха мастатаатум. Өлгөнгө чейин 5 убакыт намазды каза кылбайлы. Алла субханаху ва тааланы күн сайын эстеп жашайлы. Ар бир учурда пайгамбардын сүннөтүн маалым кылып билип, пайгамбардын сүннөтүн аткарып жашайлы. Бирибизге боорукер, бирибизге пайдалуу болуп жашайлы. Бирибизге зыяндуу, зулум менен эмес. Бирибизге жакшы көрүп, бири-бирибиздин айыбыбызды жашырып, бири-бирибиздин кемчилигибизди жоюп, бири-бирибизге колдоо көрсөтүп, бири-бирибизге таквалыкка жардам берип, жакшы иштерге жардам берип, душмандыкка жардам бербей, күнөөлөргө жардам бербей, бейишке чогуу кирейли. Бейишке чогуу кирейли. Бири-бирибизди тартайлы. Дозоктун жолунан тартайлы. Уятсыздыктын жолунан тартайлы. Уяттуулуктун жолуна салайлы. Имансыз жолду таштайлы. Имандуу жолго түшөйлү. Зулумдук, кара ниеттик, бөлүнүп жарылган улуттарга, урууларга таштайлы мунун бардыгын. Эртең кабырда Алла Таала сурабайт. Улутуң ким? Кайсы уруудасың? Атың ким? Фамилияң ким? Канчанчы жыл туулдуң? Канча жыл жашадың? Канча балалуу болдуң? Аны сурабайт Алла. Сен канча кулчулдукту аткарып келдиң, ошону айтчы. Биринчи суроо кабырда мына. Ошон үчүн иншалла келиңиздер. Алла субханаху ва таала дуа кылайлы. Ушу өзүбүз дагы ибадат менен салих болуп жашайлы дагы. Туугандар, өзүбүздүн айылыбыздан тартып, Барпы айылда, ошондой эле Сузак районунда, Жалал-Абад областында, Кыргызстанда баарына ушу жакшылыктарды жеткирейли. Жакшылыктар менен бөлүшөйлү, жакшылыктарда жарышайлы. Дайыма бирибизге жамандык каалаганды, бул шайтандын азгыруусу, буну ыргытайлы. Аллага шүгүр кылып, Алла Тааланын бергенине разы болуп, ошого каниет кылып, арам нерселерден толук жашообузду тазалап,
адал менен машалла нурланып, Аллага жакындап сүйкүмдүү болуп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сыймыктана турган үммөт болуп жашаганга аракет кылайлы. Намазды иншалла мына жумага канча келдиңиздер? Алла разы болсун. 5 вакыт намазга ушундай келели. Тиричилик калбайт. 24 саатыбыз бар. 5 вакыт намазга 1 саат, 2 саат кетер бардыгын топтосоңуз. 5 вакыт намазга ушундай келели. Кандай жума фарыз, 5 вакыт намаз ушундай фарыз. Биз ушундай ынтымагыбыз ушундай болсун. Улууларыбызды урматтаган ушундай болсун. Жаштарыбызды сыйлаган ушундай болсун. Жараткан Алла Таала баарыбызды Алла Таала өзүнө жакын кылсын, узак кылбасын, туура жолунан адаштырбасын, имандан эч качан ажыратпасын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.